Бишкек шаарында Ак Ордо конушунда социалдык объектилердин курулуштары кызуу жүрүп жатат. Учурда бул жерде 18 гектар аянтка 750 орундуу мектеп, андан тышкары 280 балага ылайыкталган бала бакча, ошондой эле 100 орундуу оорукананын курулушу жүрүп жатат. Аталган социалдык объектилерди жаңы окуу жылынын башына ишке берүү мерчемделген. Ак Ордо Бишкек шаарындагы ири конуштардын бири. Анын аймагы кең болгондуктан калкынын саны дагы жыл санап өсүүдө. Ал эми билим берүү мекемесинин жетишсиздиги тургундардын негизги талабы болуп келген. Азыркы тапта салынып жаткан мектеп ишке берилсе, көп окуучулардын жолу кыскарып, билим алуусуна жакшы шарттар түзүлөт. Мындай айтканда көп сандуу мектебибиз бул 750 орундуу мектебибиз курулуп жатат. Азыркы нарк баасы 333 миллион сомду түзөт. Бул крупно панельный деп коебуз. Мындай мектеп баягы пилотный проект катары тез жана мобилдүү бүтүш үчүн бул чүй өрүнүндө бирлерден бири болуп салынып аткан мектептерден болот эсеп. Бул бардыгы камтылган мектеп болот. Бул жерде бала ичиндеги баягы стандартка ылайык спорт залы болот, актовый залы болот, столовый болот, тегерегинде балдар ойнотурчу благоустройство болот. Бардык шарты менен каралган. Анын үстүнө мындай айтканда балдарыбыз менен мугалимдерибиз келип эле иштеген максатка жеткиребиз. Себеби дегенде партадан баштап ручкага чейин коюп беребиз. Жаңы салынып жаткан социалдык объектилердин катарында 280 орунга ылайыкталган бала бакча да бар. Анын айланасы көрктөндүрүлүп, ойноочу аянттар менен бүткөрүлөт. Бала бакча 2 корпустан турат. Бул 2 корпустун айырмачылыгы 2 корпус бөлөк-бөлөк аянтчасы менен, балдар ойноочу аянтча бөлөк-бөлөк турат. Азыркы учурда конструкция жумуштары бүттү. Ичинде отделишин жумуштар жүрүп жатат, азыр шабак жүрүп жатат. Бала бакчанын аянты 3200 метр квадрат, 2 корпустуку. Былтыры июнь айында жумуш башталган. Бүтүрүү иштери быйылкы аягына чыгабыз сентябрь айында. Конуштагы ФАП жана оорукананын жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири. Азыркы тапта жер төлөөсү менен 3 деңгээлдүү оорукана курулууда. Анын ишке берилиши менен калктын саламаттыгына дагы кам көрүүгө жакшы шарттар түзүлөт. Бул 100 орундук больница. Бул жерде өзү 3 этаждан турат. Эң астыңкы этажында баягы технический этажда коебуз, майда чүйдө жана морг болот. Биринчи этажында болсо терапевтический менен хирургическийлер болот. Анан экинчи этажында болсо жанагындай эле терапевтический, бирок детский. Быйыл тапшыруунун аракетиндебиз. Ак Ордо конушунда аталган 18 гектар аянтка учурдагы курулуп жаткан социалдык объекттерден тышкары дагы 1200 орунга ылайыкталган мектептин курулушу башталат. Азыркы тапта даярдыктарды көрүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.